Робототехника сынактарынан ар дайым алдыңкы орундарды багындырып келген Байырбек Заиров бүгүн Алтын түйүн улуттук академиянын Жалал Абад облусундагы филиалы ачылып жаткандыгына кубанып турган чагы. Азырынча ага мүчө болбосо да бул жайда таланттуу жаштар үчүн мүмкүнчүлүк эбегейсиз экендигин өз сөзүндө жашырбайт. Ал жактан көп запчастар жетишпей калат. Анан кийин ошол жерден запчасттан биринчи машина жасадык. Анын Ардуиносун берки машина жасаткан машинабызга чыгарып коет элек да. Ардуино запчасттар жетишпейт болчу ошол жерде. Бул жака келсем өзгөчөлөр көп балдар менен таанышам. Анан кийин жасаган көп сааныштар болот. Эске салсак, өткөн жылы мамлекет башчысы Садыр Жапаров академияга барган учурда педагогикалык жамаат жана окуучулардын ата-энелери менен жолуккан. Жана аталган академиянын ишмердүүлүгүн жайылтууда республиканын бардык аймактарында анын филиалын ачуу сунушун берген болчу. Бардык 7 региондордо биздин филиалдар ачылат. Бул филиалдар ачылганга демилгени ким президент өзү эметкен, ошонун инициативасы менен бирок каржылаган министрлик биздин билим берүү министрлиги, анан кийин билим берген министрлиги АКИ дагы АБР дагы. Сузак районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүндөгү номер 27 Юрий Гагарин атындагы орто мектебинин эшиги эми таланттуу балдар үчүн да ачык болот. Мында эми дүйнөнү ийгилиги менен багындырчу жаш таланттардын уясы негизделди. Бул филиалда 3 ирим канасы ачылып атат бүгүнкү күндө. Аларды атап кетсек, информатика, робототехника, инженер технология деген 3 ирим. Ар бир иримде группалар ачылат. Да бизге дагы кошумча дагы борбордон айтабыз дешти. Жаркын Базайымдын өзү келди. Жана ар бир иримде 12ден кем эмес бала болуш керек. Ал эми эшигибиз бардык региондун, областтын балдардын, мектептердин балдарын кабыл алганга биздин эшигибиз ачык. Бул чыгармачыл балдар үчүн ачылган академиянын филиалы буйруса аймактардагы жаш таланттар үчүн чоң бир мүмкүнчүлүк экендиги талашсыз. Байрактар компаниясын алсак, ошо дүйнө жүзүнө азыр ушул нерсе жайылып аткан нерсе да. Ошол нерсенин башталышы бизде дагы ачылып аткан аябай кубандырып турат. Келечекте өзгөрүп атасын авиастроение, роботостроение турат. Биздин ушул Жалал Абад областындагы балдарга бул аябай чоң түрткү берет таланттардын ачылышына. Белгилей кетсек, аталган академияга өткөн жылдын сентябрында улуттук деген лакам берилген. Учурда аталган жайда 2000ден ашуун окуучу онлайн жана офлайн режиминде окуйт. Алар робот техникасы жана алгоритмдер, техникалык модельдөө негиздери, информатика жана программалоо инженерия, 3D модельдөө, компьютердик дизайн, ойлоп табуучулук маселелерин чечүү жана патенттөө, сүрөт тартуу, шахмат жана башка багыттарда окутулууда. Улкан Кожоева, Буркан Бекматов, жаңылыктар үчүн.